Арыңарга башкалар жаман ниетте карабайт. Өзүңөр намыстуу болгула, үй бүлөңөр намыстуу болот. Якулу саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма мин валадин барин янзур иля валидейhi назратар рахма илля катабаллаху лаху би кулли назра хаджа мабрура." Bir пайгамбарга салават. Мен бул хадисти которуудан мурда эмне үчүн толкундап жатам? Кайсы бир бенде, кайсы бир бала ата-энесинин жүзүнө мээримдүүлүк менен караса, ата кем мелин, мени өстүргөн атам, мени эмизген энем сүйүп ошолорго мээримдүүлүк менен караса, илля катабаллаху лаху би кулли назра хаджа мабрура. Ошо ата-энеңди мээримдүүлүк менен караганың, сүйгөндүгүңө Аллах bir hacdın soğun cazat deydi. Hacın da ata-enең eкен. Men толкундagaным бүгүн ошо hajday соопталайын деп карай турган атам силердин катарыңарда жок. Qila wa in nazara kulla yawmin 100 marra. Пайгамбарга сахабалар айтты: "Я Расулуллах, эгер күнүгө 100 жолу карасачы ата-энесиге, 100 жолу караса 100 hajдын соонун жазат Аллах dedi. Allahu naam, Allahu akbar wa atyab. Ова, Allah кереметтүү жана эң берешен Аллах. Аллахтын соонун чеги жок. Урматтуу мусулман бир тууган, урматтуу жаштар, бүгүн ата-энең бар, сыйла. Мээримиңди, сүйүүңдү бир гана чачтуу эшен болгон аялыңа карай өрбө. Ата-энеңди сыйлагын, урматтагын, жүздөрүнө карап мээримдүүлүк менен, көзүң менен алайба. Аларга эшикти каттуу жаппагын, кайшы айтышпагын. Вала тaqul уффин. Аллах таала ата-энеңе уф деген сөздү да ыраа көрбөйт. Бүгүн мени угуп жаткан бул жерде кээ бир аксакалдар мага окшоп, кана бүгүн атам болсо жүзүнө 100 жолу мээрим менен карасам дейт. Хаттиңай бирок жок. Bir күн силерде атамды сыйласам, жылкы союп уча тартсам, кой союп жамбаш тартсам десең таппай каласың. Өткөндө bir жаназага бирөөдүн машинеси менен баратам. Мусулман bir тууган айтат: "Атам мени, апам Ташкентте туугандарымы алып барып кел" dedi. "Апа, убак жок дейм, бизнес, акча, жумуш, чуркаймын." "О балам, быйыл алып барып келчи, туугандарымды көрүп келейин." "Жок. Кийин дагы алып бар" dedi. Турмуш менен, жумуш менен 2 жыл суранды, алып барбадым. 3-чы жылы апам каза болуп калды. Бүгүн ыйлаймын. Бизнести да таштасам, баарын таштап апамды машина менен эмес, көтөрүп алып барсам болмок экен. Кана бүгүн болсо көтөрүп алып барайын дейм, жок дейт. Урматтуу мени угуп жаткан мусулман бир туугандар, бүгүн ата-энең бардыгы бул эң чоң бакыт таалай. Сыйлагыла, урматтагыла. Алардын ыраазылыгында Аллахтын ыраазылыгы, ата-эненин ыраазылыгында Аллахтын ыраазылыгы. Атанын ыраазылыгы бейишти эң негизги борбордук эшик атанын ыраазылыгында турат. Ал эми бейиш энелердин